Ауду биллахи минашшайтонирраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу достор, бүгүнкү сабагыбызда таравих намазында окулуп аткан хатмы Курандар же болбосо кечки амалдар, таравих намаздар жөнүндө кыскача айтканга аракет кылабыз. Албетте таравих намазы бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Мен кама рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama мин замбихи." Кимде ким Аллах Тааладан сооп үмүт кылып, анан ошого толук ынанган абалда Рамадан айынын кечелеринде ибадат кылса, бул адамдын өткөн чактагы күнөөлөрүнүн баары кечирилет деген. Бул таравих намаз, кечки намаздардын баары камтылынат ичине. Мына ошол таравих намаздарда кээ бир адамдар кичине эле окуп чыгып кетет, же болбосо бирар жума окуйт дагы Куран хатым жарымдаганда чыгып кетип калышат, келбей коюшат. Бул туура эмес. Ошол башыдан баштап аягына чейин кайсы жерде ким кандай абалда болбосун хатымдарга, таравих намаздарга катышыш керек. Хатым менен окуй алса абдан жакшы, жок дегенде таравихни кыска сүрөлөр менен окуш керек. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үлгү болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түндөрү туруп ушундай ибадат кылат эле. Ал ибадат кылганда буттары шишип кеткенге чейин, буттары титиреп шишип кеткенге чейин ибадат кылат эле. Айша энекебиз айтат эле: "О Аллахтын элчиси, сизде эч кандай күнөө жок болсо, өткөн чагыңызды Аллах баарыны кечирген болсо, келер чакка сизге маасумсуз, башкача айтканда Аллах өзүнүн карамагына, көзөмөлүнө алып койгон, сизде күнөө кылуу деген түшүнүк жок, эч кандай күнөө жок. Анан ошончо өзүңүздү кыйнап, эмнеге мынчалык путуңуз шишип кеткенге чейин сиз намаз окуп жатасыз" десе, пайгамбарыбыз айтат: "Афала акуну абдан шакура." Мен жаратуучу Аллах Таалага шүгүр кылуучу пенде болбоймунбу дейт. Мына ушул маселени аалымдарыбыз ушундай түшүндүрөт. Намаз бир гана күнөөдөн тазаланыш үчүн, Аллахтан кечирим сураш үчүн эле окулбайт. Балким намаз Аллахтын берген неиматтарына шүгүр кылуу үчүн дагы окулуш керек. Биздин таравих намаздар же кыямул лайл, кечинде туруп окуп аткан тахажжуд намаздарыбыз бир жагынан пайгамбарыбыздын сүннөтү, ыйык амал, Аллах бул аркылуу бизди кечирет, күнөөбүздөн арууланабыз, дубабыз кабыл болот деген менен, экинчи тарабынан Аллах Таалага шүгүр болуп эсептелинет. Кандай шүгүр? Аллах Таала мына заңгыраган мечиттерди берди, толугу менен намаз окууларга мүмкүнчүлүк берди, канча деген каарыларды берди, өзүбүздүн каары жигиттерибиз Куран хатым окуп берип атат. Биз эч кыйналбастан ошолорго ыктыда кылып тыңшап жатабыз. Ошол Куран хатымдарга катышууга мүмкүнчүлүк берип жатат жана көптөгөн жакшылыктарды берди деп шүгүр иретинде дагы чыдап коюуга аракет кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз үлгү катары путу шишип кеткенге чейин окуду. Имам Абу Ханифа рахматулла алейхи биздин мазхабыбыздын негиздөөчүсү. Миллиарддаган адашкан адамдарды туура жолго түшүшүнө себеп болгон. Көптөгөн инсандарды бейишке барышына түз себепчил болгон улуу аалым имам Абу Ханифа рахматулла алейхи ал Куранды 2 ракат намазда хатым кылып койчу экен. Түндө баштайт, таң атканга чейин 2 ракатта бир путуна кичине сөйөнөт, анан 15 параны окуйт, кийинкисиде бир путуну эс алдырып, наркы путуна кичине сөйөнөт дагы. Ошентип 2 ракат намазда толугу менен хатым кылып чыкчу экен. Эмнеге десе, Куранды окуп рахат алып, Куранды окуган сайын, Куранга бекем болгон сайын Аллах Таала ийгилик берет деп. Курангадын ошол ичиндеги сооп жана береке даражаларды алайын деп ушунчалык тырышып аракет кылган экен. Бунун бардыгы кыяматка чейинки келе турган мусулман инсандардын баарына үлгү болот. Бүгүнкү күндө таравих намаздарда, мечиттерде байкасаң, кээ бир аксакалдар отуруп болсо дагы чыдап, аягына чейин чыдап жатат. Бирок кээ бир жаштар чыдамкайлыкты көргөзбөй бат эле чыгып кетип, балким таравих 15-20 күн болгондон кийин акырларын окубай деле чыгып кетип, ушундай таравихта башында мечит тооло 10-15 сап болуп аткан болсо,
keyin barıp azayıp 2-3 sapka çeyin düşüp kalgan uçurlar kezdeşip jatady. Oşonduktan tarawih namazlarda ayagına çeyin okuşubuz gerek. Bir tarabından günöbüz keçirilet, ekinci tarabından şükür kılgan bolabız. Allah Taala'dan köp jakşylyklardy suragan bolabız. Muna oşonduktan urmatly jamaat, tarawih namazlarda öte bir sabırdуулuk menen çydap ayagına çeyin okuşubuz gerek. Antkeni Kur'an ukkan adam, Kur'an-ı Kerim bizdin kulagыбыз arkылуу kirip, büt organizmge Kur'andın nuru tarkayt. Bizdegi bolgon har kanday zıyandуу nersenin bardygy, ruhani zıyandуу nersenin bary çıgat. Jana Kur'andın nuru menen jürekleribiz nurluu bolat. Akıl esibiz öz orduna gelet. Jana köz tiyүү, şaytan azgırуу degen siyahtуу nerselerden toluğu menen oğlak bolup arulanabız. Jaratkan Allah Taalam Kur'an'dı toluğu menen tınşaguçulardan kılsın. Amaldarda bizge jardam bersin. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.